Салам достор, сіздерге бір сұрау, эмне үчүн сіздер тармактык маркетинг компаниясы менен тандап иштеп атканыңызда официалдуу өкүлчүлүгү бар компанияны тандап, ошол компания менен иштегениңиз сизге көп жагынан пайдалуу болот жана утуштуу болот. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Негизинен буга чейин мен видеолорумда тармактык маркетинг компанияларды тандоо темасында сүйлөгөнүмдө жана кээ бир атаандаш компанияларды сындап видео тартканымда, аны билесиздер, мен эми аны жооп катары тарткам, анткени дегенде кээ бир компаниялар өтө таза эмес жолдор менен иштеп атышты. Бизди жамандоо биринчиден, экинчиден каралоо, экинчиден бизди алдап туруп биздин группаларга кирип алып, мен фабрикте иштейм деп алдап туруп, андан кийин биздин адамдарыбызды артынан түшүп алып, жабышып алып, алардын көңүлүн буруп, иштеп аткан жерден башка жака буруп, биринчиден биз карапайым элдер менен, көпчүлүк жөнөкөй адамдар менен иштеп эле аларды өстүрүп чыктык. Алар болсо даяр түрүндө алгысы келип ушундай агрессивдүү жолдор менен иштеп атышты. Жана биздин лидерлердин тарткан видеолорун өздөрүнө алып туруп, өзүнүн компаниясынын атын жазып туруп чыгарып атышат. Бул туура эмес жолдор, бул нечестный жолдор. Ошол себептен мен жооп чыгарган болчумун. Эми биздин видео бул жөнүндө эмес, негизинен эмне үчүн официалдуу өкүлчүлүгү бар компания менен иштесеңиз сиз утасыз, жана эгерде официалдуу өкүлчүлүгү жок компания менен иштесеңиз кандай уткурасыз, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетсек. Негизинен буга чейинки да кээ бир видео тартышууларда мен видеодо айтып кеткем, официалдуу өкүлчүлүктү көбүнчө бизде жакынкы мамлекеттерден келген компаниялар көбүнчө ачышат. Алыскы батыштан, алыскы чет өлкөлүк мамлекеттерден келген компаниялардын көпчүлүгү официалдуу өкүлчүлүк ача бербейт. Ачкандары бар, бирок көпчүлүгү ача бербейт деп айткам. Жада калса кээ бир компаниялар бар, 20 жылга жакын иштеп атышат бизде. Бирок азырга чейин чоң компания, өтө атактуу компания, бирок официалдуу өкүлчүлүк ачпай ача элек. Жакында ачат деп укканмын, ачты ачпады билбейм, адашышым мүмкүн. Бирок негизинен ача элек. Казакстанда ошол эле компания 15 жыл иштеп, анан официалдуу өкүлчүлүк ачты. Бирок 15 жыл ичи эмне болду, азыр мен айтып берем, ага чейинки окуяларды айтып берем. Атактуу эле дагы бир Швециянын компаниясы Өзбекстанда официалдуу өкүлчүлүк ачпай жүрүп, жакында мына ачылганына 2 жыл же 3 жыл болду, адашпасам. Мен жылдарынан бир аз адашышым мүмкүн, бирок көп жыл, 15 жылдан ашык бою официалдуу өкүлчүлүгү жок иштеп атты. Бул эмнеге алып келет, азыр мен сизге айтып кетейин. Мындай далилдерди келтирсем аябай көп. Кыргызстанда көптөгөн батыштан келген, Америка, Европадан келген, көптөгөн алыскы чет өлкөлөрдөн келген компаниялардын азырга чейин 10 жылдан бери иштеп атса да, 5 жылдан бери иштеп атса да, официалдуу өкүлчүлүк ачыла элек да. Эмнеге дегенде мен айтып кеткем, анткени дегенде биздин базар алар үчүн кызыксыз эмес деп айткам. Биз кичинекей бир мамлекетпиз. Бизде официалдуу өкүлчүлүк ачыш керек деп эсептеп отурбайт, жана ага өздөрүнүн каражатын, ресурсун, кадр маселесин ошол жака кетирип отурбайт деп айткам. Ошол себептен бул сизге көптөгөн проблемаларды жаратышы мүмкүн деп айткам, бирок кайсы проблемаларды жаратат айткан эмесмин. Эми негизинен эмне үчүн ачпайт, аны далилдерди жана кайсы учурда ачпайт айтсам сөз көп болуп кетет, бирок бул факт. Жагабы сизге жакпай, бул факт. Көпчүлүк алыскы чет өлкөдөгү мамлекеттерден келген компаниялар өзүнүн өкүлчүлүгүн ачпайт. Бирок жакынкы чет өлкө, бул Россия, Казакстан, Украина, СНГ мамлекеттери бул бизге көбүнчө жакынкы чет өлкө, себеби дегенде менталитетибиз бир, жана көп жылдык бизде тарыхый, экономикалык жактан байланыштар көп да. Жана көпчүлүк адамдар биздин Кыргызстанда жүргөндөрдүн арасында Россиядан келгендер бар, мурун Россияда жашап көргөндөр бар. Мурун Кыргызстанда иштеп кетип, азыркы учурда Россия же Украинада жашаган, мурун көп кадрлар бири-бири менен алмашып турган болчу, илгери Союз маалында көп алмашкан. Ошол себептен бири-бирин ичара жакшы тааныйт дагы, ошол себептен бул биздин жалпы базар болуп калган. Бул базар алар үчүн кызык. Казакстан мисалы үчүн келчү болсо бизге, ал өкүлчүлүк ачканга аракет кылат. Себеби бул негизги базарлардын бири болот, жана бизге жана алар үчүн бул базарлар кызык. Россия үчүн, Украина үчүн деле ошол эле көрүнүш. Ошол себептен ал жактан келген компаниялар бизде чет өлкө мамлекет болсо дагы, алар жакынкы чет өлкө жана өкүлчүлүк ачат. Жана көрүп эле жүрөбүз, ачып эле жатышат да дайым. Бир аз жыл өтүп эле ачып атышат. Ал эми алыскы чет өлкө компаниясы менен иштесеңиз, сиз өкүлчүлүгү жок иштеп калышыңыз мүмкүн. 10 жылбы, 15 жылбы, жада калса 20 жылбы, балким өмүр бою ушундай болушу мүмкүн. Бул сизге кандай проблемалар жаратат, ошол жөнүндө айтып кетсек. Алгач мен сизге бир нече окуяларды айтып берейин. Бир убактарда атактуу Швециянын компаниясынын Өзбекстанда өкүлчүлүгү жок иштеп атты дедик. Ошол жерден көптөгөн мен деген чоң лидерлер 10 жыл, 15 жылдан ашык иштеп, чоң деңгээлине карабастан биздин компанияга өтүп кетишти бир жылдары. Эмне себептен? Официалдуу өкүлчүлүгү жок болуп, аларды контрабанда деп кармап, өздөрүнүн финполу кармап, алар чоң очойгон штрафтарды салып, иштөөгө уруксат бербей, ИПларын жаап салып, ИП иштеткенге, ИПсы деле жок эле өзү. Негизинен ишкер катары аларга көп путосуулар болуп, алар иштей албай калды ал компания менен. Анын өздөрү айтмакчы, бир түндө менин бизнесим өлдү дейт. Ошончо жыл курган бизнесим өлдү. Анан ойлондум, мен качанга чейин ушинтип кыйналып жүрө берем, ушинтип бекинип, жашынып иштеп, контрабандадан коркуп, жана официалдуулар салык төлөй албайт, официалдуу болгондуктан ошол бизнести жасап атам деп официалдуу салык төлөй албайт. Башка тармак негизинде төлөшү мүмкүн. Мен эми Өзбекстандын мыйзамдарын билбейм, бирок ошондой болуп биздин компанияга келишкен. Менмин деген чоң лидерлер. Азыркы учурда биздин компанияда чоң лидерлер.
Дагы ошол эле компаниянын көптөгөн лидерлерин биз угуп жүрчү элек. Бизде эми Финполдо ар жакта эми көп жылдан бери иштеген үчүн тааныштар көп. Биздин дистрибьюторлордун, биздин консультанттардын жолдошу же башка бирөөсү Финполиция же бир тармакта иштеп калып, тааныш болуп сүйлөшүп калабыз. Ошол мезгилде көп окуяларды угуп турабыз. Ошол компаниямда көп жылга чейин алардын товарын алып коюп, мага көп бекер товар болуп турат деп ошентип мактанып айтышчу эле. Ошентип алар официалдуу түрдө ачык иштей албастан же иштеши болсо сөзсүз түрдө органдарга жем болуп акча берип туруш керек болот эле. Ошондой. Азырга чейин мына кээ бир батыштын компаниялары ачык өздөрүнүн компаниясынын логотипин коюп, офиске андай коюп иштей алышпайт. Ачык. Офистин ичине коюшу мүмкүн, бирок сыртына койгонго алар уруксат ала албайт, анткени официалдуу түрдө алар жок. Официалдуу түрдө жок дегенибиз бул биринчиден албетте жөнөкөй карапайым эл келгенде аларда бул көп суроону туудурат. Эмне үчүн бул жерде вывеска жок дешет. Эмне үчүн мындай ачык иштебейт деген нерселер, алар албетте бул күмөн саноону пайдаланат жана сизди адамдарды кызыктырууга бул чоң тоскоол келтирет. Биринчиден. Экинчиден бул албетте жана биз айтып кеткендей, сизге тынбай материалдык чыгаша, моралдык жактан сиз өзүңүздү төмөн сезесиз дегенде сиз мыйзамсыз иштеп атасыз. Бул сизде самооценкаңызды түшүрөт. Жана сиз башка компаниялар менен кенен атаандашып иштей албайсыз. Башка ачык иштеген компаниялар алар сизден бир тепкич жогору турушат. Бир тепкич жогору жана ачык чоң маарекелерге да чыгып сүйлөп алышат жана чоң ачык өздөрүнүн акчаларын көрсөтүп алышат. Анткени алар официалдуу иштеп атышат жана официалдуу түрдө салык төлөп, официалдуу ачык иштеп атышат. Алар кенен интернетте өздөрүнүн акчаларын көрсөтүп алышат. Ал эми сиздин лидериңиз көрсөтүп албай калышат. Бул нерсени көрүп эле жүрөбүз, бул жөн куруу сөз эмес. Мен көп учурда бул нерсени көрүп жүрдүм. Кийинки маселе албетте бул улам товарыңызды жоготуп турасыз. Эгерде сиз чоң лидер болсоңуз, албетте кичинекей лидер болгонуңузда билинбей калат. Бирок чоң лидер болуп, бир жок дегенде 50-100 кишини жетектеген лидер болчу болсоңуз, анда сиз офис ачышыңыз керек болот, бир жерде адамдар жолугушуп, бетме-бет көрүшүп туруш керек болот. Албетте онлайн иштесеңиз болот. Бирок онлайнга дагы азырынча текшерүү көп боло элек, акырындык менен онлайнда да көп текшере баштайт. Себеби дегенде мамлекет өзү азыр бүт цифровизацияга көңүл буруп, азыр мисалы үчүн салык инспекциясында единый бир база бар. Мен канча айлык алып атканым бишкектен, мен өзүм бошто болсом дагы менин канча айлык алып атканым бишкектеги налогун көрүп, мени салык төлөп атабы, төлөбөй атабы көрө алат. Бүт нерсе прозрачно ачык болуп калган. Ошол себептен бул жерде дагы сизде көп кыйынчылыктар туудурат. Ошол себептен сиздин бизнесиңиз дүркүрөп чоң өсүп кетүүгө бул чоң тоскоол болот. Анан элестетиңиз, сиз 5 жыл өмүрүңүздү же 3 жыл өмүрүңүздү бөлүп, же 2 жыл же 1 жыл өмүрүңүздү бөлүп бизнесиңизди куруп койгондон кийин официалдуу өкүлчүлүк ачылбады, качан ачылышы белгисиз, эч ким айта албайт. Сизде көптөгөн маселелер, көптөгөн кыйынчылыктар туудурулат. Дагы бир Европадан, Германиядан келген атактуу бир компаниялардын бири, чоң эле компания, бирок ал Кыргызстанда азыр 5 жылдан ашык иштеди, дагы деле официалдуу өкүлчүлүк ача элек. Ошол компанияда автоунаа белек берүү практикасы бар. Өзү бир обороттор бар, чоң обороттор. Ошол оборотторду жасап турган учурда автоунаа беришет. Ошол компанияда автоунаага жетишти кыргызстандыктар, бирок алар ала албай кыйналышты, аябай. Ала албай кыйналып атат дегенди уккам. Кийин албады билбейм, бирок өтө чоң салык төлөп, иностранецтер билесиздер, башка мамлекеттин жарандары кандайдыр бир киреше алчу болсо, ал двойной 2 эсе 3 эсе көп салык төлөйт да. Дал ошондой болуп, көп салык төлөп алды, алмашынан кымбатка түшүп калды деп айткандарды уккам. Мына ошол көптөгөн маселелер пайда болот. Жана официалдуу өкүлчүлүк жок дегенде дагы мындай сизге кредит маселеси жок болот. Кредит маселеси деген бизде офис ачканда адам кредитная линия ачылат, ал адам офис ачканда товар келгиче төлөбөй турат. Келгенден кийин төлөп коет. Бул дегенибиз ал офис ачуу үчүн акча киргизүүнүн кереги жок. Адамдар келгенде төлөп алып кете беришет. Ушундай кредит да, ал 1 айга, 1 жылга эмес ал. Ошол товар келип, аларман келип, акчасын төлөп кеткиче деген кредит. Ошол кредит маселеси жок болот дагы, сиз дайыма акчаны алдын ала төлөшүңүз керек болот. Азыр өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, сиздер заказга сөзсүз түрдө алдын ала төлөбөсөңүз заказыңыз кирбейт. Ал эми биз официалдуу иштеп аткандыктан бизде кредитная линия бар, биздин офистерде сиз алдын ала көпчүлүк жерлерде алдын ала төлөбөсөңүз заказ берип коесуз, товар келгенде төлөп алып кете бересиз. Бул көп жактан ыңгайлуу. Алдын ала 1 жума мурун, 10 күн мурун төлөбөстөн, акчаңызды заморозка кылып кармап отурбасаң, сиз ага чейин өзүңүз иштеп турсаңыз болот. Анан заказ келерде төлөп коюп алып кете бересиз. Бул дагы эң сонун ошон көптөгөн ыңгайлуулуктар болот. Ал эми официалдуу өкүлчүлүгү жокто көптөгөн ыңгайсыздыктар жана проблемалар жаралат. Эгер ошол проблемаларга макул болсоңуз, официалдуу өкүлчүлүгү жок, моралдык жактан төмөн болуп жүрүп бизнес кылышка макул болсоңуз, албетте бул сиздин тандооңуз. Эгерде мен адашып аткан болсом, эмнени кайсыр бир нерсени туура эмес айткан болсом, же болбосо сиз ушуга кошулсаңыз, кандай бир окуяларды уксаңыз, көрсөңүз, алыштарыңыздын арасында официалдуу өкүлчүлүгү жок компания менен иштеп кыйынчылыктар болгон болсо, же сизде болгон болсо, албетте комментарийге жазыңыздар. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Каналга катталабыз. Каналга катталгандан соң оң жакта колокольчик бар. Ошол колокольчикти басып койсоңуз, менин жаңы чыгарган видеолорум чыгып турат. Аны басып турсаңыз болот. Жана албетте ой пикириңизди, тажрыйбаңыздан бөлүшүп кетиңиз.
Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Дагы да жаңы видеолор тартылгача кош болуңуздар.